Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бардыгыбыз сабакка даярбызбы? Даяр болсок, анда сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы каада салтырлары, анын ичинен бешик ыры. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты каада салтырлары жана алардын түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Бешик ырды ырдоонун маанисин чечмелейсиңер. Эне менен баланын байланыштары тууралуу түшүнүк алып, алар жөнүндө ой жүгүртө аласыңар. Каада салтырлары. Элдик ооз-эки поэзияда кеңири таралган чыгармалардын бир түрү каада салтырлары. Мында элдин үрп-адаты, ырасми каадасы, ырым-жырым жүрөлгүсү жана башкалар жашоо турмушунун ар түрдүү жактары чагылдырылган. Ошого байланыштуу каада салтырларынын түрлөрү көп. Алсак бешик ырлары, жарамазан ырлары, оюн ырлары, керез ырлары, көрүшүү, кошок ырлары, кыз узатуу ырлары, ырым-жырым ырлары жана башкалар. Бул аталган ырлары ата-бабаларыбыздан калган каада салтырлары болуп саналат. Мурас катары көпчүлүгү бүгүнкү күндөргө чейин эл арасында кеңири колдонулуп келе жатат. Мына балдар, силер каада салтырлары эмне экенин билдиңер жана каада салтырлары кандай максатта ырдаларын, кимдер ырдаарын, кайсы ырлар экенин да билдиңер. Бүгүн биз эми бешик ыры эмне максатта ырдалат, кимдер ырдайт, кимдерге арнап ырдайт, мына биз ушул тууралуу маалымат алабыз. Бешик ыры. Бешик ырлары баланы бешикке бөлөө, уктатуу, сооротуу максатында ырдалган. Эне менен баланын мамилесин, сүйүүсүнүн башаты бешик ыры. Ырдын мазмунунда эненин наристесине мээрим толгон жылуу сөздөрү, максат тилектери камтылган. Баласынын акыл эстүү, өнөрлүү, элге кызмат кылган уул-кыздардан болуп чоңоюшун каалаган тилектер образдуу чагылдырылган. Эне баласын бешиктин күүсү менен сооротуу, уктатуу, кулагын ачуу, дилин тазалоо максатында жагымдуу обон, жай ыргак менен бешик ырын ырдайт. Ыйлаба, балам, ыйлаба, ата-энеңди кыйнаба, эл жайлоодон түшө элек, арпа буудай быша элек. Куштун жүнү калпагым, эл сүйбөсө сүйбөсүн, өзүм сүйгөн аппагым, алдей балам ыйлаба, энекеңди кыйнаба. Бешик ырларында алдей деген сөздөр байма-бай кайталанган. Буга карап алдей ырлары алдей айтуу деп да коюшат. Кымбаттуу балдар, төмөндөгү бешик ырына көңүлүңөрдү бургула. Мына балдар, силер каада салтырлары, анын ичинен бешик ыры тууралуу толук маалымат алып түшүндүңөр деп ойлойм. Эми силерге тапшырма. Бешик ырын жаттап, мага көркөм айтып бергиле. Андан тышкары төмөнкү суроолорго жооп жазгыла. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазып, теманы жазып, төмөнкү суроолорго жооп жазгыла. Энелер бешик ырын кимге арнап, качан ырдашкан? Бешик ырын ырдоонун мааниси эмнеде? Ар бир эне өз наристесине бешик ырын ырдаш керекпи? Силер кандай ойлойсуңар? Бешик ырын жаттап, обону менен аткарып бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.